Кадамжай качан малинан чыныгы мекенине айланат. Кадамжай малинадан жылына 200 миллиондон ашуун каражат тапканы менен эмнеге бул тармак өнүгө албай жатат. Райондук мамлекеттик администрациясынын маалыматына ылайык, Кадамжайда бир жылда 1,5 миллион килограмм малина өндүрүлөт. Райондо учурда болгону 3 малина сактаган муздаткыч кампалар бар. Экөөнүн курулушу эми жүрүп жатат. Ошол эле учурда райондо бир да малинаны кайра иштетүүчү ишкана түтөлө элек. Адистер дал ушул кайра иштетүү багытына маани берүү зарылдыгын айтып келишет. Кадамжай малинасы ширелүү, уругаз, өзгөчө даам жана түскө ээ болгону менен аны экспорттоо түйшүктүү келет. Мындан улам жеринде малинаны кыям, пюре, шире, шербет түрүндө чыгаруу сунушталган. Бул жергиликтүү экономиканы көтөрөөрү талашсыз. Белгилеп кетсек, Кадамжай району боюнча 250 гектар жерге малина эгилет. Ал Кыргызстандын бардык булуң буштарына, кошуна өлкөлөргө жана Орусияга чейин сатылат. Малина Кадамжайды келечекте көтөрө турган багытпы? Оюңузду калтырыңыз.